Аптаптуу жайдын дагы бир жаңырган жумасында сиздерге жүз көрүшүп турган УТРК музыка каналында Муз Лайв көрсөтүүсүнүн атагы түз эфири башталды. Кутман кечиңиз менен сүйүктүү көрүүчү. Бул кечте муңаюуга, кайгырууга эч кандай себеп жок. Себеби бул кечте өзүнүн сонун маегин жана музыкалык чыгармаларын аткара турган коногубуз бар. Өзүнүн болгон турушу менен гана баардыгыбызга позитив тартуулай алат десем дагы жаңылышпайм. Бирок сүйүктүү көрүүчүлөр, конокту тааныштыруу алдында сиздерге кулак кагыш кылып айта турган дагы биздин кулактандыруубуз бар. Жакында УТРК жана музыка каналдарында жайкы сонун долбоор орун алганы турат. Музыка ысык көлдө деп аталат. Дал ушул долбоорду жакында биздин телеканалдардан көрсөңүз жана ал долбоорду кереметтүү көл жээгинен барып өзүңүз катышып съемканын кандай жүрүшүнө да күбө болсоңуз болот. Аны биздин социалдык тармактар аркылуу карап, кандай шарттар бар экенин дагы, качан башталаарын дагы билип турсаңыз болот. Андыктан дал ушул жаңы долбоор жөнүндө дагы сиздерге кулак кагыш кылып айта кетейин. Эми бүгүнкү биздин коногубузду тааныштырууга ашыгып, шашылып турган учурум өзгөчө ажарлуу ырчы айым. Бардыгыбыз сүйгөн сонун музыкалык чыгармалардын аткаруусу, жогоруда дагы айтып өттүм, өзүнүн позитивдүүлүгү менен сонун айланасындагы адамдарга дагы маанай тартуулай ала турган ырчы айым өзүнүн сонун музыкалык чыгармасы менен баштасын. Бүгүн бизде конокто Элера Кабылжан кызы сахнада музыкалык чыгарма менен баштайбыз.
боюнча биздин эфирибизди көрккө бөлүп сонун атмосфера жаратып, ушундай сонун эфир баштап берген үчүн эле Акылжан кызына ыраазычылык билдирүү менен сизди төрүбүзгө чакырабыз. Каражаным аталышындагы сонун музыкалык чыгарма болду. Сүйүктүү көрүүчүлөр, эле Айым бир аз демин басып, орундуктардан орун алып алсын. Силерге дагы бир ирет тааныштырайын. Бүгүн ажарлуу ырчы айым маданияттын мыктысы Элера Акылжан кызы бүгүн бизде конокто. Кош келипсиз. Чоң рахмат. Сизди көрүп жатабыз, кубанычтабыз. Мен дагы кубанычтамын. Кандайсыздар, жалпы кыргыз эли сиздерге ийилип таазим кылып салам берейин. Рахмат чоң, жакшы келип алдыңызбы? Сонун келдим. Ысыкта чуркап келдим. Биз негизи сиздин баягы бүгүнкү образыңызды көрө электе эле өзүбүз редактор менен сөз кылып атканбыз да. Элер айымды байкайсыңбы, мындай кызыл түс менен ассоциация болот депчи, дайыма кызыл мындай жаркырап турат го. Анан десеңиз эле бүгүн да ошого шай болуп өзүңүз да кызыл кийинип келипсиз да. Бүгүн ооба негизи башка көйнөктөрдү ойлоп көрдүм да, эмне кийейин деп анан ушуну негедир кийгим келип кетти. Чындыгында бул эми кызыл түс сиздин түсүңүз деп айтсак дагы жаңылышпайбыз. Анысы бул жаңы костюм болчу, ошон үчүн кийип келдим. Костюм деп айтып калдык, дал ушул образдан баштайлычы. Негизи эле ар бир образыңызды мындай элге мындай жакшы маанай тартуулоо үчүн бир сонун образ атайын иштелип чыкканы көрүнөт. Анан бул образдар кайдан жаралат? Бул образды атайын ошол Нурзат Делегат деген иштешип жүргөн дизайнерим бар. Ошол менен сүйлөшүп, биз Алматыга Музарт тобундагы Сакен Майгазиев агабыз өзүнүн улуу уулун үйлөп той кылды, аябай чоң той берди. Казакстандагы республикалык деңгээлдеги чоң той болду. Анан ойлоп отуруп ойлодум да, эмне кийип барсам депчи. Анан айттым дизайнериме, менин өңүм кызыл. Кызылдан болгон, бирок ошол кыргызча орнаменттери бар, жабык болсун, жалжайык бир жерлери ачык болбосун. Ошол эле учурда бирок кызыктуу болсун десем, ушул көйнөк тигип берди. Анан ошол эме үчүн, чоң той үчүн тигилген көйнөк бул. Сонун жакшылыкка тигилиптир, жалаң жакшылыктарга кийиңиз анда. Амин. Акыркы учурда Элер айымды социалдык тармактан карасак, бир күнү Бишкекте, бир күнү дагы башка региондо иш-чаралардан калбай жүрөсүз. Казакстанга жумушка барып келгенде эле барып келип атасыз окшойт. Жетишип атасызбы баарына эле? Жакшы, сонун раз ушунча иш болуп аткандан кийин мен жетишкенге аракет жасайм, максималдуу түрдө аракет жасайм. Ошо Казакстанда дагы ошо Сакен агалар менен ошол 2 жылдан бери катышып калабыз го. Жакшылыктарына чакырышат, концерттерде чакырышат, тойлорунда чакырышат. Мындай деле жөн эле клиенттерге дагы барып калдык го. Акыркы иштер дагы ошол Астанада болду го, саммит. Орто Азия, Кытай темасындагы саммит болду. 6 өлкөнүн президенттери келип, чоң масштабдуу саммит болуп, иш-чарасы дагы, концерттик иш-чарасы дагы аябай чоң болду. Ошого барып келдим. Сонун албетте. Кенен айтып берем эгер. Бизди дагы сыймыктандырчу, бизди дагы сүйүнчү нерсе. Бардык көп мамлекеттик иш-чараларга дагы активдүү катышып жүрөсүз. Ошонун бири соңку убакта өткөн, Астанада өткөн саммит болду окшойт. Ал иш-чарага кандайча барып калдыңыз? Кандай иш-чара өттү? Ал жерде кандай кызыктуу окуялар болду? Ошолордон кененирээк айтып бериңизчи. Сонун окуялар болду деп калдыңыз да. Негизи иш сапарыбыз аябай сонун жемиштүү болду. Бизде негизи концерт 17-синде болду, бирок биз 13-үндө эле бардык. 17-сине чейин репетиция кылып, күнүгө оркестр менен күнүгө даярданаттык. Мен ал жактан өздөрү Казакстандын министрлиги өздөрү мени чакырышты. Именно мени тандап чакырышыптыр да. Жазышты, мен менеджерим менен сүйлөштү. Анан ырларды тандап атып, ошол ата журтум Кыргызстаным дегендерди жөнөтсөм эле, ошону аябай жакшы көрүп калышты. Анда ушуну биз оркестрга салабыз деп, мен аны чыгара элек болчумун го. Анан аябай сүйүнүп кеттим мен ошону, мен чыгара элек ырымды оркестрга салып, чоң саммитте аябай сүйүндүм. Анан хорошо, давайте деп эле бердим. Эми кандай болот экен деп ойлодум. Барсам өтө сонун кылып салышыптыр. Чоң оркестр менен, жанагы национальный инструменттери менен дагы четтерине коюп коюптур. Аябай чоң сахна өтө өзгөчө жасалыптыр. Мен менен ошолорду дуэтке Дастан Оразбеков деген ырчы жигит менен, байке менен чогуу дуэт аткардык, Кыргызстаным ырды.
ал дагы сонун даярданып келиптир. Мен таң калганымчы, кыргызча экен деп аз эле убакыттын ичинде телефон карап же текстти карап ырдабастан менин ырдай турган жерлеримден бери жаттап алыптыр. Бул деген эң биринчиден өзүнө болгон сыйы, экинчиден бизге болгон, кыргыз элине болгон сыйы деп түшүндүм да. Ушундай сонун даярданышыптыр да. Сахнанын көркүнө вообще сөз жок. Өтө чоң аппараттары дагы укмуш, жандай эч эме таппайсың да, бир кымдык жок деп. Кымдык жок да. Анан аябай сонда, хотя 2 жыл мурун дагы саммитке барып келгенмин да. Бирок уже 2 жылдан кийин алардын даярдыгы, өнүккөнү вообще башка. Уже 2 жылда эле ошончо өнүгүп кетишиптир да. Мен сонун деп аябай суктандым. Даярдыктары, бизди тосуп алгандары, тамак ашына чейин, жаткырган жерине чейин. Ойлоп калдым да, биз эмне деп коет, аябай мындай авторитетный, сонун калк болуп калыптырбыз депчи, билбейм. Улуу эжекелерибиз, байкелерибиз айтып калышчу эле да, бир жерлерге барган кезде, мурдалары барган кезде өтө деле эме кылбай эле, мындайраак эле болуп калчу экен да. Анан ошолордун айтуусуна карап, салыштырып көрө турган болсок, бизди мисалы аябай сонун тосуп алганы, алдыгын тип чоң оркестрга Кыргызстаным деген ырды казак ырчыга берип, ал дагы мен менен чогуу Кыргызстаным деп ырдаганы, бул өтө бизди аябай сыйлаганы деп ойлоймун да. Мага эң жаккан жери ушул болду да. Кандай бизди сыйлап атат депчи, достук мамилени көрсөтө алышты деп ичимден сүйүнүп калдым. Биз менен сырткары ошо 6 мамлекеттен ошолордон дагы ырчылары келиптир, музыканттар Кытайдан, Тажикистан, Түркменистан, Өзбекистандан, Казакстан өзүнүн ырчылары да чыкты. Ал жерде Димаш дагы болду. Мен аябай жакшы көргөн, эмне деп коет, өтө сыйлайм. Жалгыз эле ошону атаандаш көрөм деп. Сонун. Жалгыз ошону атаандаш көрөм. Андан башкалар атаандаш эмес. Димаш Кудайберген өзү дагы келип, өзүнүн шоу менен катышты. Мен эң таң калганым ошол болду да. Димаш Кудайберген өзү дагы катышты. Роза Рымбаева келиптир. Мен деп жылдыз болуп кетип, анан репетицияга катышпай андай-мындай жок, кадимки баарыбызга окшоп эле репетицияга катышып, менин таң калгандарымды айтып берейин да. Кадимкидей репетицияга катышып, как положено, солдат сыяктуу, солдаттай эле сонун болуп, өздөрүн көрсөтүп, номерлерин көрсөтүп, айтылган сааттарында келип, ушундай мен таң калып, болот экен да, ушундай деппи? Сонун, жакшы депчи, ошентип өнүгөт да, бири-бирине жоопкерчилик болуп, бири-бирин сыйлап, мен деп кетпейчи. Мен ошолордон аябай таасирленип үлгү алдым. Ушундай эле болсок болот экен депчи. Мен деген Димаш дагы ушундай болуп атса, Роза Рымбаева ушинтип атса, биз менен баарыбыз менен жакшы сүйлөшүп, мурдагы саммитте дагы алар менен чогуу болгонмун. Анда деле ошондой болгон, мен ойлодум го, мында балким өзгөрүп кетиштиби депчи. Ошол эле боюнча экен. Ошондой эле деп ойлонуп калдым. Биз ошондой адамдардан үлгү алсак болот экен деп аябай мындай ичимде толуп, көп нерсени үйрөнүп, опыт дейбизби? Опыт алып, бир четинен сүйүнүп, сыймыктанып, Кыргызстаным деп ырдап, президенттердин алдында, ошол учурда биздин да президентибиз отурду. Ыраазы болуп, башты минтип койду. Көзүңүз сыймыктанып койдуңуз. Энтип башты ийкеп койду. Болду, мага жетет, ошол эле жетет. Чындыгында ооба, сонун жаңылыгыңыз бар экен. Өтө сонун болду. Ойлойм, ал саммит иш-чара, концерттик иш-чара жогорку деңгээлде болду. Ойлойм, президенттерибиз дагы жолугуп, ошол бүтүмдөрүн, келишимдерин сонун түзүп, сонун болду буюрса. Ар бир жаңы нерсе адамга өсүү, тажрыйба алып келет эмеспи? Бул нерсе дагы демек сизге сонун бир тажрыйба, өсүү болуптур. Ооба, чоң тажрыйба болду. Бир китеп окугандай эле болдум окшойт. Анан кийин Кыргызстаным деген ырды аткардым деп калбадыңызбы? Али чыгара элек болчумун депчи. Дал ушул ыр жөнүндө тема кылып өтпөйлү? Ал кандайча жазылды, кандай чыгарма болду? Бул ырды мен талайымдан сурайын. Ушул ырдын автору Бакыт Айтбосунов менин ырдаганымды угуп, анан ушул ата журтум Кыргызстаным деген ыры бар болчу экен. Анан
ойлоп жүрүптүр да, мен ошолорду кимге ырдатсам туура болот, кимге туура келет деп ойлоп жүрүп анан менин ырдаганымды да көрүп калат го автор, анан көрүп, ырымды жакшы ырдаптыр, андай ушул кыз анда точно ушуну ырдай алат. Ошондой мамлекеттик деңгээлдеги чоң иш-чараларга дагы катышып жүрөт экен. Демек, ошондой иш-чарага ырдаса болот деп ойлоп, анан мага чалат го. Мен негизи издеп жүргөнмүн го автордучу, ырымдын авторун издеп туугандарынан бери номерлерин алып эч байланыша албай жүргөнмүн да, анан өзү жазып чалып калып атпайбы ушундай деп, автору деп, мен сүйүнгөндөн деп мен эми ойлодум го, эми ырымды мындай ырдап коюп турсуң деп айтат экен деп. Же бирнерсе деп айтпаса экен деп корктум го, эми авторлорго эми акысы бар эмне деп айтса. Анан деп атсам эле менин сага жаңы ырым бар деп атпайбы? Анда дагы мен куладымбы, сүйүнүп. Анан эле жолугуп, көрүшүп, ырын угусту, ушундай. Көрүп мен дароо эле жакшы көрүп калдым. Болду, ушуну жасайлы. Мага жакты, мен ушундай ыр издеп жүргөм, ушундай темадагы, патриоттук темадагы, бирок марш иретинде эмес, та эмес, мындай лирический, мындай терең, мындай сүйүүнү ырдап аткан сыяктуу депчи. Көбүнчөсү эле патриоттук ырлар бир аз башкача болуп калат го. Андай эмес, башкача издеп жүргөмүн да. Мен оюмдагыдай ырды автору өзү чалып калып берип атпайбы? Анан ошолорду издегениңиз жерден табылыптыр да. Анан мен ошолорду мындай эле дайындап, бышырып жүргөм, бышып калды, мына чыгарайын деп атканымда Астанадагы иш-чарага чыгып калып, анан патриоттук ырларыңыз болсо жөнөтүңүз дегенден, анан мейли бүт элек болсо деле жөнөтүп коеюнчу деп демка версиясын жөнөтүп, анан дагы башка бир патриоттук ырымды жөнөтсөм, анан ушул ырды тандап калып атышпайбы? Анан бул чындыгында эле бул терең, мындай философиялык дейбизби? Өтө мындай терең, чоң, кенен ыр да. Аранжировщик дагы биздин Мирлан Ниязов агам айтып калды да, ой, алай мощный ыр экен депчи. Ал айтып жүргөн негизи иш-чарага чейин эле бул ырды ошондой чоң иш-чараларга, чоң сахнада ырдай турган ыр экен деп айтып жүрүшкөн да. Анан эле ошол нерсеге эме болуп калып атпайбы, туш келип калып атпайбы? Кудай жалгап. Анан ошентип жаралды го, алар ошентип келип, анан мен ошол жака ырдайм деп даярданбай эле, жөн эле даярдап жүргөнмүн да. Бирок ичимде бир жакшы ниетим бар болчу. Ошондой чоң сахнада, мындай эл аралык деңгээлдеги концертте ырдайм деп ичимде мындай Кудайга вызов жөнөткөнмүн го. Түз кабыл болду дейсизби? Ошол түз кабыл болуп, ошол чоң иш-чарада Кыргызстаным деп, ошол казак ырчы менен аткардык дуэт, чоң оркестрдин коштоосунда. Сонун. Бул дагы биз үчүн сыймыктанчу нерсе. Анан дал ушул аталган ырды уга элек көрүүчүлөрүбүз үчүн эфирдин аягында ушул ырды аткарып бересиз, Сөзсүз. Ооба, дал ушул Кыргызстаным деген чыгарманы эфирдин соңунда тыңдайбыз, андыктан ал учурга чейин биз менен чогуу болуңуз дейли. Анан Элер айым, соңку учурларда концерттерге, мамлекеттик иш-чараларга дагы активдүү катышып атасыз, анан өзүңүз дагы гастролдоп чыгып келиңиз окшойт, Ошол гастроль жөнүндө да кеп кылсак, негизи эле региондордо кыдырып концерт коюу сиз үчүн кандай? Ал дагы жаңы дагы бир тажрыйба өрөбү деген сыяктуу. Москвага, жакында Москвага барып келдим. Москвадагы концертибиз да 2 күндүк концерт болду. Сонун болду, бекендештерибиз келди. Мен Москвага негизи барбайм деп, бир жолу баргандан кийин барбайм деп Көңүлүңүз калды эле ошондо. Негедир да, бирок баары сонун болгон, мамлекеттик иш-чара менен барганбыз, бирок бүт баары сонун болгон да, люкс болгон, бирок негедир ичимде бир башкача болуп калганмын да. Анан Москвага келбей эле коеюнчу деп ойлогонмун да. Анан бирок кийин дагы кайра концерт чыгып калып кайра барганмын. Анан мунусунда дагы көп адамдар Элераны көргүбүз келет. Эми уюштуруучулар сурайт да элдерден, кимди чакырайлы, кимди чакырсак бизге дагы выгодно деп ойлонушат го. Анан элдердин ошол суроо талабы менен мени сурашыптыр. Анан ойлодум да. Элер айымы өзүңчө эле эме боло бербей, чакырып аткан жака бар. Мекендештер демек сени көргүсү келип атат. Мекендештер менен мындай энергообмен кылып кел, жакшы ырларыңды ырдап берип, көңүлдөрүн көтөрүп, ал жакта баардыгы иштейм деп барат, иштеп, мынтип эме болуп моңайып калышпасын, барып энергия берип, күчтөнтүп, Кыргызстанга чакырып кел деп анан бардым. Сонун тосуп алышты, концертибиз дагы сонун болду. Мындай башкача го, мындай башка мамлекеттеги кыргыздарыбыз бөлөкчө да.
мындай көзөрү бөрөкчө да ырдап атсаң ушунчалык берилип угуп карап мындай ыйлагың келет да. Ошончо сонун болду. Баягы ичимде баары бир эми кайгырып, бир аз өзүмчө кайгырып жүрөм го апам кеткенден кийин. Анан ойлоп коем да, баягы Кудай ошол башка адамдар аркылуу ошондой мага сүйүүсүн берип атат. Башка адамдардын сүйүүсү, мээрими, көздөрү аркылуу менин кайгымды азайтып, мага жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берип атат депчи. Ошо элдердин, мекендештердин көзүндөгү болгон сүйүүсүн, махабатын сезип, мындай өзүмчө ыраазы болуп, жакшы эле келиптирмин деп сонун болду концертибиз. Чындыгында сагынган мекендештердин сагынычын жазып, сонун концерт тартуулап келипсиз. Ыраазычылык билдиребиз. Анан Элер айым, сизге даярдаган биздин блиц суроолорубуз бар. Бул блиц суроолорду батыраак кылып окуйн, сиз дагы батыраак жооп беришиңиз керек. Андан кийин талкуулайлы чогуу бул суроолорду кененирээк, Өзүнө ишенген адамдарга киресизби же бирөөлөрдөн кеңеш күткөнгө жакынсызбы? Өзүмө ишенем. Бетке сүйлөйсүзбү же көңүлдү биринчи орунга коюп коесузбу? Ар кандай жактырбаган адам болсо бетинен айтып коем. Абалга жараша экен да бул нерсе. Сизге берилген эң кымбат белек? Мага берилген. Айтпай эле коеюнчу. Айтыңыз, бул айтыш керек да. Алтын деп коеюнчу мен. Макул. Кайсы көнүмүш адатыңыздан айрылгыңыз келет? Көнүмүш уктап кээде уктап калам. Уйкучулуктан. Сиз эң көп колдонгон сөз? Ушул сөздү көп колдоносуз? Мен айтор деген сөздү. Айтор. Жакшы сөз экен. Жакындарыңыздын туулган күндөрүн эстеп каласызбы же унутуп калгандардын катарындасызбы? Жок, унутпайм. Бардыгы эсиңизде. Жакшы. Калп айтып коюп кармалып калган учуруңуз болду беле? Жок. Кыргыз эстрадасында жолдошум ушундай мырза болсо экен деп элестеткен мырза барбы? Эгер болсо ким? Жок. Окшойт, эми ойлонуп көрүш керек, билбейм. Ойлоп көрбөпмүн. Азыркы учурда карызыңыз барбы? Бар. Киного сунуш түшкөнбү, киного тартылууга? Ооба. Спортко жакынсызбы? Жакынмын. Качан маңдай жарыла күлгөнсүз? Билбейм. Унутуп калдым. Макул. Муңайба адеми чыгармасынан кийин жылдыз оорусу менен оорудуңузбу? Жок. Эми бул суроолорго кененирээк токтоло кетели. Негизи баягы кайсыл адатыңыздан айрылгыңыз келди? Уйкучулук деп калбаңызбы? Бул нерсе менен көп чыгармачыл адамдар жабыркайт окшойт. Мен ойлоймун да, бул неге уктап калалы деп кайра эгер изилдесек, биз кечинде кичине кеч жатып калабыз го, кээде концерт болот, тойлор болот, кеч келип жаткан кезде. Кеч жатканда кантип эрте тура аласың да, бир четинен мындай логично эле да. Анан бирок баары бир деле кеч жатсам дагы эрте турганды мындай адат кылгым келет го. Баягы жашоо образын активдүү кылыш үчүн. Жакшы. Азыркы учурда карызыңыз бар экенин билдик. Канча суммада карыз болду экен? Андай негизи акчам бар, анан берем деп эле унутуп калып атам. Аз эстеп кеттим мен. Кимге карыз элеңиз? Бир мастерим го. Ал өтө деле карыз эмес, бирок мен ичимде карызмын деп ойлоп жүрөм да. Берип коюш керек деп жүрөм. Бир продуктысын алганмын, бирок мага жакпай калган да. Айтканмын, бирок мага ал жакпай калды депчи. Ошону берип коюшуңуз керек. Бирок эми мейли, эми берип коелойн акчасын. Макул. Тасмага тартылууга сунуш түшүптүр, Мурда негизи студент кезимде эле кыска метраждуу кинолорго катышып жүргөнмүн да. Анан кийин деле кинолорго айтып жүрүштү. Анан мага көп деле мындай жакпай калып атат да. Ролдор. Кече жакында деле бир ошо ролду айтышты, бирок кичине башкачараак экен да. Мен кичине өзүмө окшош табияты, мен өзүм жакшы адаммын. Мен өзүм жакшы, мындай өзүнчө чыр-пыр болуп андай нерсем жок да. Бул мага апамдан өткөн сыпат бул. Анан кичине мындай башкачараак роль экен. Анан менин табиятыма туура келбейт, мага окшош роль болуш керек деп айтамын да көбүнчө. Негизи сизди тасмадан саундтректерди мыкты аткарган айым катары билебиз. Анан кийин эгерде бая айтып атпайсызбы, ролдор туура келбей калды деп, анан кандай ролду аткаргыңыз келет өзүңүз? Мен ошо өзүмө окшош роль аткаргым келет да. Жакшы, тартиптүү, мындай жаштарга эми биз дагы эми чоңоебуз да, мен өзүм деле уже чоң деп ойлойм. Чоңойгондо кичекейлерге мына үлгү боло турган жашынакай ролдор болсо деп ойлоймун да. Жөн эле роль экен деп эле
Эмне бербейчи? Демек ушундай жакшы кыздын ролдору болсо, Элер айымды сөзсүз түрдө чакырсаңыздар макул болот. Анан Муңайба адеми жөндө айтылып бүттү гой, бул жөндө тема кылбай эле коелу десек болбой эле. Кошулуп атат суроолорубузга. Дал ушул ырдан кийин Элер сен башкача болуп кеттиң го деген айтылган сөздөр болгон жокпу? Жок, андай бир да сөз болгон жок. Тескерисинче айтышты, өзгөрбөйсүңбү депчи. Анан мен кантип өзгөрөм деп айттым да, десем, мынтип деп, ушинтип үйрөтүштү да. Неге десем, ошондой болуш керек деп кээ бирлер ошентип айтты да. Анан менин табиятым андай эмес го. Кандай болсо ошондой да. Мейли, Муңайба сонун болду. Анан кийинки ырлар да жакшы болгон. Муңайбага чейинки ырларым дагы мага жагат. Алардын да угармандары бар. Көрүп атса керек. Анан өзүнчө эле андай боло албайм. Ушундай эле жакшы. Дал ушул ырдын айланасында дагы бир аз талкуулар болду эле. Мисалы ырдын авторунан деген сыяктуу нерселер. Ошолордун баардыгы азыр автор дагы ыраазы, сиздер дагы ыраазы, баардыгы чечилген, э? Ооба, чечилген. Эми уят го дагы бирдеме болсо. Ал апага Казакстанга чейин барып келдиңиздер эле. Келдик, барып ал жака барып келдик, сүйлөшүүлөр болду. Иши кылса толтурган нерсе болду го. Анын баардыгы бүттү. Азыр баардыгы сонун. Жакшы. Анан Элер айымды жөн гана ырдап гана коет экен десек, спортко дагы жакын экенсиз. Кайсыл спорттун түрү менен машыгасыз? Мен суда сүзөм. Мыкты сүзүүчүсүз демек. Эми укмуш чогуп кетпейм да, чыгып бир терең бир жерге түшүп кетсем, мисалы чогуп кетпейм, тип калкып, ышыгып жетип барам да жетчү жериме. Бирок андай аябай жакшы сүзгөндү, мындай профессионально сүзгөндү үйрөнгүм келип жүрөт. Ал тилегиңизге дагы жетиңиз. Убакыт бар буюрса. Биз Музлайф көрсөтүүсүнүн түз эфирин алдыга бир ай улантабыз. Сүйүктүү көрүүчүм, дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтөйүн. Бүгүн биздин коногубуз ажарлуу айым Элер Акалжан кызы. Элер айым, биздин бүгүнкү оюнубуз, сизди эч кандай кыйнабайбыз, ордуңуздан да тургузбайбыз, ырдатпайбыз дагы. Болгону азыр мен окуйм. Сиздин чыгармачылыкта жүргөн кесиптештериңиз, балким жакын саналаштарыңыз дагы болушу мүмкүн. Ошолордун аттарын атайм. Сиз аттар чыккандан улам бирөөсүн таңдап, бирөөсүн калтырып, бирөөсүн таңдап ушинтип кете беришиңиз керек. Неден кыйын, андан көрө ырдап берсем оңой болмок экен. Бул эң оңой дейм. Макул, даярсыз? Курал Чокоев же Ырыскелди Сатыбалдиев. Бул эч кимди таанытпайбыз, жөн эле таңдап коебуз. Курал Чокоев. Курал Чокоев же Сакен Майгазиев. Сакен Майгазиев. Сакен Майгазиев же Азамат Жоробаев. Ойбай. Неге? Азамат Жоробаев. Азамат Жоробаев же Сырга Сагынбекова. Азамат Жоробаев. Азамат Жоробаев же Каныкей. Азамат Жоробаев. Азамат Жоробаев же Самат Дөөлөтбаков. Азамат Жоробаев, конечно. Азамат Жоробаев же Сагын Эргешев. Азамат Жоробаев. Азамат Жоробаев же Самат Эркинбеков. Азамат Жоробаев. Азамат Жоробаев же Аксай Мукамбетулу. Азамат. Аягына чейин барып окшойбуз. Азамат Жоробаев же Калыс Жакыпов. Калыс да жакшы жигит, бирок Азамат айтабы. Жыйынтыктайбыз ушу менен кол чабалар болсун. Азамат Жоробаев. Азамат мырза, көрүп жаткан болсоңуз, көрдүңүз. Азамат Канчасы Жоробаев. жакшы көрөрүн. Азамат Жоробаев менин өзүмдүн жердешим да. Экөөбүз бир айылданбыз. Районубуз бир, айылыбыз бир. Өзү көз тийбесин, Кудай ден соолук узун өмүр берсин, аябай жакшы киши да. Мен тек кичинекей бала кезимден баштап билем, угуп жүргөнмүн. Мектепте окуп жүргөндө конкурстарга барчумун да, ырдапчы. Анан ошондо дагы барып, моорду ырдасам кандай болот, мынтсам кандай болот деп сурачумун да. Айтор мен кичинекей кезимден тааныган адам. Азыр ырдап берген ошол Кара жаным ыры эске аталыш өзүңө кайттым. Автору дагы ошол Азамат Жоробаев. Демек, аны аягына чейин таңдаганга толук түрдө. Ого, мен жакыным да, жакын көрөм, көп бир жактарга барганда да Элерка деп ушинтип турат да. Анан кантип ошондой адамды тааныбайсың? Албетте.
сонун. Анан дал ушул биз бул жерге таңдоого койгон тизмеде ар бирин жөн койгон жокпуз. Бардыгы сиздин чыгармачылыгыңыздагы баягы иштешип жүргөн тиешеси бар ырчылар. Анан ушул жерден да кичине токтоло өтөлү. Самат Эркинбеков менен чогуу дуэт аткарып, тасмаларга саундтректер чыгып турат байма-бай. Анан соңку учурларда көп байкабай калдык окшойт дейт. Бул иштешип атасыздарбы? Самат байке өзүнүн киносу менен жүрөт. Кино тартып жүрөт, өзү кино тартат го көбүнчө. Кино тартып жүрөт, мен ырдап жүрөм. Көрүшкөнгө убактыбыз жок. Бирок алдыда күтсөк болот чыгармаларды. Азыр алдыда бирок бир нерсе дайындалбай эле, бирок менимче болуш керек. Жакшы. Анан социалдык тармактардан, Instagram аркылуу башка ырчы менен дуэт аткарып, анан ошол дуэт үчүн башкача видеолорду да киргизип жүрөсүздөр. Бул албетте ким жөнүндө болуп атканын байкап калдыңыз окшойт, Сагын Эргешев жөнүндө. Ооба. Сагын Эргешев да менин жердешим. Бир жерликпиз го. Анан жана өзгөнүн өнөрпоздору деп эми бар го, топ бар го. Ал топко дагы ошо Азамат байке алып келген го мени, Жоробаев. Жүрө ошол жакта өзүңдүн эже эмелериң бар. Совет алып, сүйлөшүп, эми сөзсүз эле жанагы шеринесине эме кылбасаң деле барып сүйлөшүп тур деп ошол Азамат байке тааныштырган го баары менен. Анан ошо Сагын байке дагы бир жерликпиз. Ошо көрүшүп турабыз, тияка иш чарага барганда чогуу тияка бияка көп көрүшүп калдык да, анан акыркы учурда. Анан ойлоп отуруп, давай ушундай кылып көрөбүз деп ойлодук да, анан бирок бир аз бир нерсеси ошол кичине эме болбой калды. Баары бир мындай эмне деп коет эле, кыялы башкача болот го. Калп эле ушинтип күлүп, болгон менен баары бир нерсени жактырбай жаманыраак жагыбыз бар да. Анан ошол жагыбыз бир нерсе жактырбай, бул болбойт, бул болот деп экөөбүз талашып атып, мен дагы идеальный болсун дейм, ал дагы идеальный болсун деп атып, анан айтор болбой калды аягында. Кой мейли анда өзүмчө эле ырдап жүрөйүн. Тынчтык кылалы дедиңиз. Тынчтык кылалы. Анан элдер дагы кыз кишиге кыйын экен го. Элдер дагы анан мындай, анан тигиндей деп элечи. Кичине эле элдер башкача да, билбейм, эми баардыгын айткым келбейт, бирок экөө сүйлөшүп атат окшойт. Анан үйлөнтүрүп комментарийлерде бата берип балалуу кылып салышыптыр да. Анан үйдөгүлөр айтып башташты. Эмне болду депчи. Жакшы эле баары. Же бир нерсе болгон атабы деп. Силер неужели түшүнбөйсүңөр, менин жанымда туруп депчи. Бул жөн эле ушундай коллаборация, ушундай чогуу бирдемке жасайбыз. Мына Самат Болотбаков менен дагы кавер ырдаганмын. Самат Эркинбеков менен дагы чогуу иштеп жүрөбүз. Курал байке менен да чогуу ырдаганмын. Ошол эле Аксай агайым менен дагы. Анан ар бири менен ырдаган сайын эле баары менен үйлөнтүрө бересиңерби деп. Анан ойлоп калдым да. Тем более Сагын байке бойдок го. Огошуп бете эле жатып калышты го, жармаштырып. Анан кой мындай ырдабай эле турайынчы азыр деп ойлодум. Дуэт эч ким менен ырдабай эле турайынчы. Дагы ушинтип бир нерсе болуп жармаштыра беришет экен. Лучше тынч эле болсун деп, болбой эле койсун деп койдум. Демек сиз баягы азыркы учурда баягы хайп анан ар нерсе бир нерсе деп атпайбы, ал нерселерден качып болгону мындай элдин сөзүнөн качып өзүңүздүн тынч эле чыгармачыл жолуңуз менен кеткенди жактырат экенсиз. Ооба, эми антип хайп кылып анан тиги бул мага кереги жок. Мен жөн эле кааладым мындай коллаборацияны. Десем эле мындай болуп бирдемке болуп кетти да, анан кой мындай болбойт. Мага кыз кишимин, мага туура эмес сөздөр келбеш керек. Ооба. Эркектерге мейли боло береттир, балким. Эркектерге да болбойт бирок. Анан жөн эле коеюнчу дедим да. Тынч эле болоюнчу. Сон мыкты. Өзүм ырларымды ырдап, жашынакай болуп эле, мурда кандай болсом ошондой эле боло берейин деп ойлоп калдым. Мыкты. Анан биздин тизменин арасында Сакен Майгазиев дагы бар эле, казак элинин белгилүү ырчысы, музартоонун солисти. Анан бул мырза менен дагы жакшы мамиледе экениңизди социалдык тармактардан көрүп калдык. Анан Сакен мырза менен кандайча бая байланыштасыз, ошону да сурап өтөлүчү. Мен Сакен аганын чыгармачылыгын өтө сыйлайм. Ырларын аябай жакшы көрөм. Сагынып жүрөм деген ырын ошо сынап өзүмдүн репертуарыма кошуп ырдаган, бирок клип тарткан эмесмин. Анан ошолорду мен бир жыл бою оруп, ошолорду ырдайм деп оруп жүрдүм да, ошону ырдайм деп. Анан менеджерине жазам, байланыша албайм, өзүнө жазам, байланыша албайм. Ошентип бир жыл өттү. Мен аранжировкасын даярдап, чыгарайын деп калдым уже. Анан эми уруксат сураш керек го. Если таппасам бир жөн да. Таап көрүп күнүгө Инстаграмдан көрүп аткан адамымды
кандайдыр бир жол менен тапсам болот го деп ойлоп анын менеджерине жазып эле менеджери менен бир күнү ошо сүйлөшүп калдык. Ошентсем анан Сакен байкеден смс келиптир инстаграмдан сонунда саламатсыңбы күнүм деп мындай сонун эркелеп сүйлөйт го күнүм албетте сага уруксат берем ырдай бер же мынча сомго сатам же ау деп айткан жок. Ырдай бер мен уруксат берем авторлорунан дагы уруксат алып берем керек болсо деп авторлорунан да уруксат алып сагынып жүрөмөрүн берген. Анан эми жөн эле бардык нерсе жөн эле болуп калбайт го деп аны ойлоп анан апама чалдым. Мен бүт нерсени апамдан сурачумун го. Апама чалып апа ушундай болду кандай кылам десем сөзсүз мындай бир нерсе кылыш керек, белек кылыш керек, ыраазычылык билдириш керек. Мен макул деп эле калып калгам, болбойт. Бир нерсе кыл деди. Анан как раз ошол мезгилде Сакен байке көлгө келе турган болуп калды. Көлдө иш чарасы бар экен. Анан мен менеджериме сүрүштүрчүмүн да, эси келе турган болсоңор мага айтып коюңуз. Анан менеджер жазып калды Шарапат. Эле биз деген көлгө кетип атабыз. Эси деди да, эси көрүшөм десең деп айтты. Анан всё, анда мен тосуп аламын деп аэропорттон тосуп алдым. Алар келгенде Сакен байке билбейт да болчу экен, менеджер айтпаптыр. Биз баары эле тосуп алсак шок болуп таң калды. Анан кичине убактыңыздар болсо, биз сиздерге мен кичине чай кылып сыйлайын деп ойлодум да, десем как раз убактылары бар экен. Анан Супарага алып барып, этник комплекстин эң жакшы делген таш үйүнө алып кирип, минимализм, бирок аябай ичи красивый, кос экен. Анан эми ошол жерден сонун кылып сый көрсөтүп, жакшы сөздөрүмдү айтып, сүрөткө түшүп, мындай сыйлап коеюн дедим да. Барып отурдук, дагы бир эже дагы бар болчу экен, ошол иш чарага кетип аткан. Ал дагы чогуу келди, үчөө келишти. Биз барып, мен да жанымда бир чогуу жүргөн жанымда жардамчым бар болчу. Анан экөөбүз барып эле ошол жакта сонун кылып сыйладык. Ыраазы болду, жакшы отурдук, чай ичтик, сүйлөштүк, сүрөткө түштүк. Анан ошол күндөн баштап эле, көрүшкөн күндөн баштап эле аябай жакын болуп кеттик да. Негедир бир толкунда болуп калдыкпы, баягы түшүнүктөрүбүз, баалаган баалуулуктарыбыз бирдей болуп чыкты да. Анан ошондон кийин эле кадимкидей сүйлөшүп, катышып баштадык. Анан кийин бул дагы болсо ошол апамдын мындай даанышмандыгынын артында болду го. Балким мен берди уже деп балким эч нерсе кылмак эмесмин. Апам ошондой бир нерсе жасагын сөзсүз. Анан ошол күнү тосуп алайын деп атканда бир аз акчам аз болчу да, бирок мен бирок акчам аз апа деп айттым да. Кандай кылам деп турбай туугандарың айт деп ошентип сөзсүз жаса иши кылып эч нерсе билбейм деп айтты да. Анан эле бир жактан бир нерсе болуп эле жанагынтип баягы жакшы иш кылам десең өзү негизи акча келе берет экен да. Ошентип эле бир нерсе болуп кетти, анан сонун кылып шикарный кылып узаттык. Ошол күндөн баштап Сакен байке менен сонун мамилебиз. Кийин үйүнө да бардым, үйүндө да коноктошту. Динара жеңе аялы менен тааныштырды, үйүндө бала чакасы менен баары менен таанышып, үйүн көрүп, анан үй бүлөлүк мындай катыш болуп калды окшойт. Сонун аялы дагы мындай гүл адам экен да. Мынтип мындай нерсеси жок да, мындай сонун сүйлөгөн тону дагы мындай сонун булбул сыяктуу. Карап таң калып, кантип ушундай деп таң калып каласың да. Уялып каласың өзүңчө. Жакшы адамдар башка адамдардан жалаң жакшы нерселерин гана байкайт экен. Демек бул нерсе дагы сиздин ошол сапатыңыздан кабар берет деп ойлойм. Рахмат. Анан кийин бул нерсе тууралуу Элерай мынчукпай койсок дагы болбойт. Эфир учурунда дагы апаңыздын аты аталып калды бир нече жолу. Арты кайрылуу болсун. Анан эфирдин сыртында айтып калдыңыз. Бул нерсеге мен баш ийдим. Моюнга алыш керек деп. Анан ал окуядан кийин дагы сиздин жашоого болгон көз карашыңыз же баалуулуктарыңыз дагы бир аз алмашты окшойт. Ооба, өзгөрдү. Башында аябай кыйын болуп, мындай ойлогонмун, мен тамак жей албай калам го, мен эми жашай албайм го деп ойлогонмун да. Анан неге дегенде баягы дем жетпей кетет го, кээ бир азыр деле ушундай, кээ бир үчүн да дем жетпей бир кыздай болуп кетемин да, ыйлап өкүрүп анан өзүмө келем. Бирок деген менен бул чындык го. Ооба, чындык. Биз бул жакта баарыбыз убактылуу эле жашап жүрөбүз да. Анан апам аябай жакшы киши болчу, өтө мээримдүү, өтө мындай бир башкача эле чындап эле мындай эгер жакшы ой жүгүртүп карай турган болсок, мындай чындык,
сонун жашоого татыктуу адам болчу экен деп калдым да. Азыр көп мынтип сарсана болуп, кыжаалат болуп, мурдагыдай көп ыйлабай калдым. Неге дегенде, чындык жашоого кетти. Бизге татыктуу жакшы тарбия берди, бизди өстүрдү, 8 баланы төрөдү, күйөөсүнө сонун мыкты жар болду. Атам ушул күнгө чейин күнүгө Куран окуп, жакшы апам жөнүндө күнүгө жакшы сөздөр айтып, күнүгө Куран окуйбуз. Мен мисалы күнүгө Куран окуйм, өз алдымча, үйдө дуалар кылып, колумдан келген жакшылыктарды, бул жакта жасалбай калгандарды азыр жасаймын да. Анан өтө жакшы киши болчу. Деп кечке ыйлап отура бергенимде дагы туура эмес болуп калат. Анда Кудайга Кудай жаратты го, апамды дагы, мени дагы. Анан Кудайга андан наразычылык болуп калбасын. Кечке антип-мынтип жүрө берсем, ыйлактап, стресс, депрессия болуп жүрсөм, анда туура эмес болуп калат. Апам менин чыгармачылыгымды аябай жакшы көрчү. Элере моордурда, мону кий, мындай кийбе, мындай сүйлөбө, бул адам менен катышкыл, мындай кыл деп бүт баарын апам айтып турчу да. Анан демек бул учурда апам кандай кылмак эле? Бул учурда мага эмне деп айтмак эле? Деп ошондон улам эле чечим чыгарып, баардык нерсени баягы өзү жок болсо дагы ошо мурда бүт нерсени кулакка куюп кеткен го. Ошол советтери менен азыр ошентип чечим чыгарып, ушундай эле болуп атат. Анан баары бир өксүп ыйлайм, кайгырам, бирок ал киши өзүнүн жашоосун сонун жашап кетти да. Коркосуң баары бир өзүң үчүн. Мен корком мисалы. Менчи деп кезек мага да келет. Мен дагы ошондой болуп кете аламбы деген суроого мен жооп издеп баштадым. Көп деп кайгырып, биз эгоист, адамдар биз эгоист экенбиз го мындай. Мен сагынып атам, мен сүйлөшкүм келип атат, мен ушинтмекмин, мен минтмекмин деп кайра эле мен өзүмдү ойлоп атам да. Мен ошол адам тиги бу деп баары бир ойлойм. Ушуну көрсө болот эле, тияка алып барсам деп дагы айтам. Бирок көбүнчөсү биз баардык адамдар ошентет экенбиз да. Мен сагынып атам, мен кыйналып атам депчи. Анан мен ойлоп калдым, эгоист болбо. Сен андан көрө өзүңдү ойло. Сен дагы кетесиң, ошондо сен дагы өзүңдүн апаңа окшош болуп, жакшынакай болуп кеткен адам, ошондой адам болуп кеткенге даяр бол элера деп өзүмдү ойлоп калдым да. Ошол нерсе мага кичине эме кылат мындай. Кичинтип ойгоно түшөмүн да. Жок депчи. Өзүмө келип калам. Так, апам үчүн көп жакшы иштерди айтпайбыз го, жасап максималдуу түрдө ошондой керемет адамдын кызы болгонума аябай сыймыктанып сүйүнөм. Күнүгө колдон келишинче бүт эмне кылыш керек болсо баягы сурап улуулардан, баштан өткөн адамдар айтып үйрөтүп атат, мынтип тигинтип деп, ошонун баардыгын жасап атам. Кыжаалат болбоңуздар. Кээ бир адамдар деп кээде окуп калам го комментарий. Ушинтип эле жыргап эле жүрө берет экен да. Эмне кыласың анан? Менин жумушум ушул. Ыйлап, кечке силерге ыйлап чыксам дагы бул туура эмес болот. Ким азыр проблемасын? Мен проблемамды сиз көтөрбөй, сиздики мен көтөрбөйм. Ичим айтып да угуп коюшум мүмкүн, бирок мага эмне айтып атат дейм да. Мындай публикалык адам болгондон кийин элдерге жакшы маанай тартуулашыбыз керек. Жакшы сөздөрдү айтышыбыз керек бири-бирибизге. Туурабы? Албетте. Сиз эл адамсыз, жана апаңыздын да каалаган нерсеси албетте элге чыгып, сонун чыгармаларыңызды тартуулоо. Бул элдин алдында сиздин дагы жоопкерчилигиңиз бар. Сиздин ырларыңызды сүйгөн, күткөн угармандарыңыз арбын. Жана аларга далил катары азыркы учурда социалдык тармактарга сизге сонун мыкты комментарийлерди жазып, суроолорду узаткан көрүүчүлөрүңүздөр бар. Анан ошолорду биздин Instagram баракчабызга stories бөлүмүнө салдык эле. Элер айымга болгон суроолоруңуздар болсо узатсаңыздар болот деп. Анан дал ошол суроолордон таңдап кээ бирлерин сизге узаталы деп турабыз. Айдана деген сиздин угарманыңыздан келген суроо бар экен. Кичинекейиңизде Барби мультфильмин көп көргөн окшойсуз. Өзүңүз дагы Барбиге окшошосуз дейт. Чоң рахмат Айдана. Кичинекейимде мультфильмдерди аябай көп көрчүмүн. Барбини деле бир аз көрүп калдым. Рахмат. Бирок мен Рапунцельди көбүрөөк көрчүмүн. Атайын Барбиге окшошом дебейсиз? Жок. Керез деген катталуучудан келген. Гүлчү айылына дагы келип кетпейсиздерби? Аябай концертиңиздерди күтүп жатабыз дейт. Гүлчү айылы? Гүлчү айылы буюрса аракет кылабыз анда. Эсте болот. Эсте болот. Муслим айымдан келген суроо бар. Чачыңыздын өңү аябай жагат, эмне деп аталат өңү дейт. Чачымдын өңү
Билбейм, кызыл го, мастерлер билет да. Нурайка деген. Өзүңүз мастерская боёп Нурайка деген мастер боёт. Роза Санкуловадан суроо келген экен. Концерт качан берет элера дейт. Чоң концертпи? Кудай буюрса, даярданып атабыз. Даярдык эң сонун болуп, даяр болгондо, бышканда Тартуулайсыз. Айтам, Инстаграмдан айтып турам. Сонун Урмат мырзадан келген суроо бар. Сулуу татынакай кыз ырдап жүрө бербей качан турмушка чыгат дейт. Бул биздин суроо эмес. Турмушка Урмат деген, Урмат мырза. Мен дагы не деп коет эле. Мен да өзүмдүн түгөйүмдү күтүп жүрөм. Бирок убактысы келе окшойт. Убактысы келгенде буюрса, Кудайдын жазганын көрөбүз. Дагы бир суроо, соңку суроолордон болсун. Инстаграмдагы видеолор чын элеби же жөн эле хайп үчүнбү дейт. Кайсы видеолор? Кайсы видеолор экен тактап жазбаптыр, бирок баягы өзүңүз жогоруда кеп кылган эле видеолор окшойт. Сагынбайке менен эле. Жөн эле видеого ал мындай эле кинонун үзүндүсүнөн эле жөн эле мындай өзүбүздү кээде текшерип көргүбүз келет да. Кээде башка элдин ырларындагы ырдаймын го. Мисалы, дүйнөлүк хит ырларды кээде ырдап көрөм мен. Өзүмдү сынаш үчүн. Кандай болот экен, жарашат бекен ушул стиль депчи. Ошол сыяктуу эле кээде чогуу бир жерге барып калабыз да, ошондо отурганда эле тартыла калган видеолор. Ушундай кылып көрөлүкпү деп элечи. Могу видео сонун экен деп эле жөн эле тартып койгонбуз аны. Хайп кылайын. Мани издебейбиз эч кандай. Мен лично мен антип ушинтип хайп кылайын, дейин деген нерсем жок да. Андай мага жакпайт. Бүт видеолорумду Инстаграмдан өчүп таштадым ошол видеолорду. Да. Эмне болуп, кечке ошентип айта берип, жаза берип тажап кеттим го. Негизи азыркы учурда Инстаграмдын, социалдык тармактардын, анан видео рилстердин заманы, анан ушул учурда контентке дагы чыгармачыл адам болгондон кийин иштеш керек. Анан сиз атайын контентке убакыт бөлөсүзбү? Негизи эле социалдык тармактардын сиздин жашооңуздагы, чыгармачылыгыңыздагы орду. Эми контент кылайын деп деле андай эме кылбайм. Контент кылышым керек бүгүн дебейм да. Мисалы, бүгүн мен Muz Life'га келдим. Ушул Muz Life'га келгенде эле тартып чыгарып койдум. Эртең дагы бир иш-чарага барам, ошол иш-чараны чыгарам. Ушундай эле. Болгону жашооңуздан, анан чыгармачылыгыңыздан бөлүшүп турасыз. Ооба, жаңылыктарды эле айтып турам да. Анан атайын бир контент кылайын деп деле ойлобойм. Ошо убакыт бөлүп ушинтейин дебейм, бирок салонго барган кезде кыздар эле айтып калат да. Ушундай кылалычы депчи. Анан мынтип турам. Мейли, мен и так да жасанганы барам да. Жасанып аткан учурумда тартып алууга дейм. Деп позировать этип берип коем. Болду. Алар үчүн контент, мен үчүн деле бир аз контент. Сонун. Анан чыгармачылыгыңыз жөнүндө сүйлөшө турган болсок, филармонияда эмгектенчиңиз эле, бирок азыркы учурда өзүңүздүн көбүнчө жеке чыгармачылыгыңызга басым жасап кеттиңиз окшойт. Ооба, негизи филармонияга жаңы кирген кезде эле апам ооруп калган да, ооруп калганын укканда аябай сарсанаа болуп кеттим да, мен ырдагым келбей калды да. Мен ырдабайм деп жумуштан чыгам, апа. Мен сизди карайм, мен айылда болом же каякта болсоңуз ошол жакта болом деп ойлодум да. Анан апам айтты, айылга барып алдым го мен. Анан апам айтты, элен кызым, мен элен деп мен эркелетчи го. Анан кызым, иштей бер, бар, кайра бар, жумушка кир, ошол жерде мен деген адамдар тарыхын жазып кеткен, ошол жерде тарыхта калган адамдар ошол жакта иштеген. Сен дагы ошол жака иште деп аткандан кийин, чакырып аткандан кийин иште, эмгектен, мекениңе кызмат кыл. Мен барып, бат-баттан барып, көрүнүп турам доктурга, мен сенин жаныңда болом деп айтты го. Анан көрсө мени алдап койгон го. Анан мейли деп кайра келип, анан бир айдан кийин келип жумушка кирип, кайра иштеп калганмын. Анан иштеп, арадан 2 жыл өттү да. 2 жыл өткөндөн кийин ошо апамдын абалы жаман болуп кетти да. Анан ошол учурда филармонияда мюзикл коюлат деп калды да. Анан мюзиклга күнүгө барыш керексиң да, эртеден кечке чейин. Ошол учурда биз апамды Москвага жөнөтөбүз деп калган болчук да. Ыйлап, аябай жаман болуп жүргөнмүн ошол учурда. Анан Ошко улам учуп барып, Ошко барып, апама барып аткан кезим болчу да. Анан директор улам чакырыптыр меничи, мен жумушка көп барбай калдым го. Анан эмнеге келбей атат, мюзиклга катышыш керек депчи. Анан менин ролум барбы ал жакта, эмне роль деп режиссер менен сүйлөшсөм,
ал жакта роль деле жок экен. Баардык солисттер жөн эле арттагы жанагы жөн эле эмне кылып коет эле экинчи эмедеги массовка экен да. Анан эми ушунусунда жөн эле коюп туруп лачы массовкада эми эси главный роль болсо балким келип анда главный болсо да ойномок эмесмин ал учурда мен эч нерсеге көңүлүм жок болуп жүргөн. Анан ойной албаймын десем анда бүт баардыгы ойнош керек, ойной албагандар арызын жазып кетиш керек деп айтты. Макул, анда мен арызымды жазып кете берейин, эмнеге дейин деп, биякта мен апамды Москвага жөнөтүп атам. Мен күнүгө иштешим керек. Мага күнүгө акча керек болот, эмнеге дегенде ал жак частная клиника. Көп суммадагы акча керек экен деп. Макул, анда мен иштей албайм, бул массовкада, тиякта апам ооруп атса, мен массовкада деп жүрө албаймын. Кечирип койгула. Мен мекен үчүн иштейм. Мен государственный, мамлекеттик кызматта иштебесем дагы мамлекетиме, кыргыз элиме, жериме мен кызмат кыла беремин. Бирок ушунусунда мен катыша албаймын деп директор менен сүйлөшүп, эме кетип калдым. Анан бирок ошого карабастан азыркыга чейин мамлекеттик чоң иш-чараларда катышып атам. Сонун чындыгында эле дайыма элдин кайсыл жерде болбосоңуз дагы элдин кызматында жүргөн сонун ырларыңыз тартуулап жүрө бериңиз. Жана сизге ушул убактыңызды бөлүп, сонун эфир тартуулап бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели дагы. Сахнага узаталы, микрофонду колуңузга алып алсаңыз болот. Биз жогоруда сөз кылган сонун музыкалык чыгарманы аткарып берсе, келиңиз. Чыга берсеңиз болот. Сүйүктүү көрүүчүлөр, 1 саат эфирде Элира Кабылжан кызы менен сонун маектерди курдук, оюндарды ойнодук. Андан кийин эми жогоруда өзүбүз дагы Кыргызстан маталышындагы сонун музыкалык чыгармасы жөнүндө сөз кылдык эле. Азыр ошол ырды дагы сиздер менен чогуу күбө болчу минуталар дагы келип калды. Назарыңыздарды сахнага бурам жана ушул учурлардан пайдаланып мен сиздер менен коштошом. Муз Лайв көрсөтүүсүнүн 1 сааттык эфири дагы соңуна чыктык. Кайрадан шаршемби күнү көрүшөбүз. Экранды эч жака, телевизорду бурабай туруңуз, себеби сахнада Элира Кабылжан кызы Кыргызстан маталышындагы сонун музыкалык чыгармасы менен.
жашайсың сен